Assalamu alaikum, амансыздарбы достор. Качан биринчи жолу ушул интернетке видео материал чыгара баштагандан бери 1 жылдан ашык убакыт өтүптүр. Андан бери буюрса 200дөн ашуун видео материал чыкты. Алардын баары тастыкталган медицина боюнча жана сөзсүз түрдө колдонгон адамга ден соолугуна пайдасын тийгизбей койбойт. Анан дагы өзүм ошол ооруканага иштеп баштагандан бери анча ошол номер таап видеолорду көргөндөн кийин келип жатып аткан пациенттер дагы болуп атат. Ошол эжелердин бирөөсү Светлана эже Каратай деген айылдан келип, ошол өзү видеолорду көрүп, эзофагит тууралуу маалымат туккан экен. Анан өзүндөгү көйгөй боюнча бир аз өз оозунан дагы угуп коелу, андан кийин кошумча маалымат берейин. Демек, айта кетсеңиз. Саламатсыздарбы, жалпы журт. Мен ушул Даврамет клиникасына келип жатканыма мына 7-нчи күн болуп атат. Клиника тууралуу мен ушу негизи ушу Улан Аманбай уулун ушу врачтан уктум. Ошол Уландын ушу видео материалдарын баштан аяк көрүп барып, баягы түшүндүргөн ыкмасын, баягы сүйлөгөн сөздөрүн улам мен мындай өзүмө бир жыйынтык алып, анан ошол боюнча келдим да негизи. Мен аябай ошо 4 жылдан бери ашказаным ооруйт. Эзофагит жөнүндө айткандар, ашказан оорулары жөнүндө мындай жалпак тил менен жакшы түшүндүрүп берген нерсеси жакты да мага. Анан бул жерге келип жаттым. Шарт аябай жакшы экен. Лечениясы, массаж, врачтардын мамилеси, шарттар аябай сонун экен. Мына бүгүн 7-нчи күн жатып атам, да 3 күндөн кийин Кудай кааласа жакшы болуп чыгып кетем деген үмүттө турам. Кеткенден кийин эле булар менен байланышта болуп турам. Анан баягы көрүнгөн эле жерге чуркай бербей, бир натыйжа чыга турган жер экен деп ойлойм. Ошон үчүн булар кеткенден кийин дагы ошо сиз менен байланышта болом деп үмүттөнөм. Биздин пациенттерге эң чоң плюс дагы ошол, биз менен байланыш үзүлбөйт, номерибизди беребиз. Каалаган убакта жада калса кечинде дагы өзүнүн кандайдыр бир көйгөйү болсо айтса болот. Чындыгында өнөкөт оорулар 10 күндүн ичинде эле такыр жок болуп кетпейт. Бирок мүмкүн болушунча көйгөйлөрдү жеңилдеткенге аракет кылабыз. Эженин эзофагити бар, кыздыргычы жабыркаган, анан ашказан ооруйт бир аз, гастрит, бирок жарага өткөн эмес. Анан дагы 12 личеги дагы бир аз сезгенген. Ошолордун баарына протокол боюнча керек болгон дарылардын баарын бердик. Анан аларды мен сиздерге азыр айтып берген менен, балким кээ бирин туура эмес колдоно алышыңыздардын натыйжасында же болбосо өзүңүздөрдө жок эле башка диагноз менен ичип алгандан кийин тескерисинче зыянга учурап калышыңыздар мүмкүн. Ошондуктан мен сиздерге сунушум, кайсы жериңиздер ооруса дагы сөзсүз түрдө биринчи кезекте кыла турган арганыңыздар дарыгерге жолугуу. Ошол туура келген кайсы жериңиз ооруса, мисалы бүйрөк ооруса нефрологко барасыздар, же урологко барасыздар, бош ооруса неврологко барасыздар, же болбосо сөөктөр ооруса ревматолог. Ушул өзүңүздөргө туура келген дарыгерди таап туруп, аны менен тыгыз байланышта болуш керек. Айткандарын сөзсүз түрдө акырына чейин аткарсаңыздар, сөзсүз түрдө жыйынтык болот. Бул эженин өңдөрү кызарып, бир жуманын ичинде жакшы болуп калды азыр. 1-2 күндөн кийин дагы бир эжени көрсөтөм. Ал дагы ошол видеолорду көрүп келген, Алай районунан келген. Келген күнүнө эле ошол тамак жегенден дары кыскан, ушуга чейин эле андай болуп жүрүптүр. Буюрса 2 күн болуп калды, жакшы абал азыр. Аны дагы сиздерге жакында көрсөтүп берем. Эгерде ашказаныңыздар, ичегилериңиздер, өпкөңүздөр, деги эле терапевтикалык кандай ооруларыңыздар болсо дагы кайрылсаңыздар болот. Анан дагы эң негизгиси мен карап турган сферам бул кант диабети оорусу. Ушул оору тууралуу коркпой, эч тынчсыздануусу жок эле кайрылсаңыздар болот. Номерин комментарийге жазып калтырып коем. Анан дагы айтарым, ден соолугуңуздарга караңыздар. Ден соолук болсо, ана башка нерселерге убакыт, башка нерселерге көңүл буруу мүмкүн болот. Эгер өзүңүздөрдү жакшы сезе албасаңыздар, жакындарыңыздарга да колдоо көрсөтө албайсыздар. Андыктан ден соолугуңуздарга карап жүрүңүздөр.